Bismillahirrahmanirrahim. Meyrimdүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен. Ассаламу алейкум ардактуу момун мусулмандар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн адаттагыдай сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн сиздер менен Бакара сүрөсүнүн 11-ci аятынан улантмакчыбыз. Сиздер менен мен Язалы Арипов сабак алып баруудамын. Ошондой эле сиздерден келген суроолорго дагы түз жооп бергенге дагы аракеттенебиз. Ауду биллахи минеш шейтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ва иза қила лахум ла туфсиду фил арды қалу иннама нахну муслихун дейт. Бакара сүрөсүнүн алгачкы аяттарында Алла Таала эки жүздүү мунафыктар туурасында сөз кылган болчу. Алар ыйман келтирдик деп айтышат, бирок дилинде эч кандай ыйман жок. Алар Алла Тааланы алдайбыз деп ойлойт. Момундарды алдабатабыз деп ойлойт, бирок чындыгында алар өздөрүн гана алдабатышат деген аят айтылды эле. Алла Таала мындай абалдагы инсандарды эки жүздүү деп сыпаттап атат, мунафык деп сыпаттап атат. Булардын дилинде бир кесел бар деп атат, дили оорулуу деп атат. Алла Таала буларга белгилүү бир убакытта мүмкүнчүлүк берип коет. Булардын ошол адашуусу өздөрүнө гана зыян болот экен. Убакыт булардын зыянына да гана иштейт экен. Эмне үчүн? Себеби алар алдамчылыгы үчүн, эки жүздүүлүгү үчүн. Ошондой эле акыбети дагы булардын өтө оор болот. Алла Таала каттуу, аянычтуу, азапты буларга көрсөтөөрүн эскертип атат. Мына ушул мунафыктар туурасында дагы алардын кылган иштери, сыпаттары туурасында улантабыз. Алла Таала айтып атат. Аларга, ушул мунафык эки жүздүү инсандарга жер бетинде бузукулук кылбагыла. Инсандардын арасын ар кандай ушак айың менен тынчтыгын бузбагыла деп эскертилгенде алар айтат да, биз түзөтүүчүлөрбүз дейт. Валайса ма нахну фихи бифасадин кала Аллаху Таала раддан алейхим. Чындыгында алар айтып атат, жок, биз дейт, биз түзөтүүчүлөрбүз, биз оңдоочуларбыз дейт. Биз урушкандарды жараштыруучуларбыз дейт. Эмне үчүн булар өздөрүнүн кемчилигин, катасын, ошол ыймандын жолун тороп аткандыгын өздөрү моюнга алышпай атат. Себеби бул аяттын жогорусундагы аятта эмне деди эле? Алардын дили оорулуу деди. Демек, дилинде бир шек бар, дилинде күмөн бар. Алар өздөрү кылган жаңылышты, катаны моюндабай, кайра ошону туура деп эсептеген аң сезиминде, түшүнүктөрүндө бир туура эмес жагдай бар деп айтсак болот экен да. Себеби инсан бир отоло акылына таянып алганда, толук анын акылы анын жол көрсөтүүчүсү болуп калганда дагы инсан дайыма даша берет экен. Ошондуктан Алла Таала эмне үчүн пайгамбарларды жиберди? Эмне үчүн Алла Таала Куранды жиберди? Себеби ошол Куранга карап түздөнгүлө. Алла Тааланын буйругун эске алып түздөнгүлө. Силердин ичиңерден чыккан пайгамбардын эскертүүсүн эске алып жолуңарды тандагыла деп атат. Мына ошондо адашпайсыңар деп атат. Ал эми ыйманга келбеген, жүрөгүндө бир шек күмөн, дили жаман инсандар эмне деп атат? Алар эң биринчи катасы ошол ыйманды тосуп атат. Ыйманга барганды да тосуп атат, өздөрүнүн ыймандуулугун дагы бетин жаап, бөгөт коюп жашырып атат. Булар эки жүздүү деп сыпаттап атат Алла Таала. Чындыгында булар чыныгы бузукулар мына ушулар. Чыныгы элдин тынчтыгын бузгандар ушулар. Дүйнөдө дүрбөлөң салып согуш чыгарганына ушулар деп Алла Таала эскертип атат да. Ала литтанби. Көңүл бургула деп атат. Көңүл бургула. Иннахум хумул муфсидун. Мына ушул эки жүздүүлөр, ыйманга келбегендер,
Булар мунафиктар, мüşриктер, булар бузуклардын дал эле өзү деп атат да. Эмне үчүн Алла Таала буларды кесе сыпаттап атат? Себеби Аллахтан коркпосо, иманы жок болсо, Алланын алдында эртели кеч мен жазамды тартам, эсеп кысапка чыгам деген эч кандай жоопкерчилик сезбесе, албетте булар коркушпайт эч нерсенен тайманышпайт. Себеби эртеңге эсеп кысапты булар моюндашкан эмес. Эртеңге эсеп кысап болорун булар көңүл калган эмес. Ошондуктан булардан сактангыла деп атат Алла Таала. Булардын биз түзөтүүчүлөрбүз, биз оңдоочуларбыз дегенине эч качан азгырылбагыла деп атат. Валакин ла яш'урун. Бирок чындыгында алар бул бузукулугун билишпейт. Эң урматтуу агайын туугандар, Куран эмне деп атат? Куран бул жерде түздөнүүнүн бир стандарты болуш керек. Туура жолдун бир эрежеси болуш керек. Бул эреже динден табылат. Эгер инсандар жер бетинде ар кими өз эрежесин өзү кое баштаса, өзүнүн напсине карап, акылына карап эле түшүнүктөрүн башкаларга таңуулай баштаса, өзүнүн туура көргөндүгүн башкалардын жалпыга мыйзамдаштыруунун жолуна түшсө, биринчиден эч ким ага биригүүсү кыйын. Экинчиден анын бириктирүүчү бир эле жолу бар. Ал зомбулук кылыш керек, зулумдук кылыш керек, инсандардын канын төгүш керек, инсандардын арасын бузуш керек. Мына ушинтип өзүнүн каразгөй, кара мүртөз ой кыялдарын ишке ашырыш керек. Муну Алла Таала фасад деп атат. Муну бузукулук деп атат. Тилекке каршы булар мына ушу бузукулукту тууралык деп түшүнүп алгандыгында болуп атат да. Алла Таала мындай инсандарга дагы хидаят берсин. Алла Таала ошол бузукулукту тууралык деп акыл эсиге таянып, напсиге таянып, каалоо арзууларынын жана кумарынын кулу болгон, дүйнөдөгү байлыкты, мүлктүн бир кулу болгон инсандарга дагы эмне дейбиз? Хидаятын берген болсун деп айтмакчыбыз. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ. Аларга айтылат дейт. Айтылганда башка инсандардай эле силер дагы иманга келбейсиңерби? Башка инсандардай эле силер Алланы тааныбайсыңарбы? Пайгамбарыбыздын асхабы сыяктуу, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи ва саллям үммөтү сыяктуу силер дагы иман жолун тандабайсыңарбы? Кудайга кулдук кылып, бешенеңерди саждага тийгизип, Кудайга шүгүр келтирбейсиңерби деп аларга эскерткенде, алардын жообу эмне болот экен? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha дейт. Биз акыл кемдерге окшоп калабыз дейт. Биз акылы кем сыяктуулар ушундай болобу дейт. Демек бул жерде al-juhal ay la naf'alu ka fi'lihim. Qala ta'ala raddan alayhim. Алар момундарды, мусулмандарды эмне деп атат? Алар акылы кемдер деп атат, акылсыздар деп атат. Алар сыяктуу намазга жыгылбайсыңарбы? Алар сыяктуу Алланы тааныбайсыңарбы? Алланын буйругуна, пайгамбардын осуяттарына, буйруктарына баш ийбейсиңерби дегенде, алар өзүнү текебердикке салып атат. Себеби пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи ва саллям ошо дин келген мезгилде албетте Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям эң биринчи ошол алсыздардын жанында эле, кедей кембагалдардын жанында эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям байлардын, мансапка ээ болгондордун жанында болгон жок. Пайгамбар акыйкаттын жанында болду. Акыйкат кимде болду? Акыйкат карапайым калкта болду. Акыйкат ошол кедей кембагалда болду. Мына ошондуктан алар пайгамбарды эрчигиле, аны эрчиген инсандардай намазга жыгылып, иманга кайткыла дегенде, биз караңгы, баш иштебеген, кандайдыр бир акылсыз, кем акылдар сыяктуу болойлубу деп атат. Урматтуу агайын туугандар, 7-чи кылымда бул аят кандай актуалдуу болгон болсо, бүгүнгү күнү дагы биздин заманбап мезгилибизде дагы, учурубузда дагы бул аят өтө зарыл нерселерди бизге эскертип атат да. Бүгүнгү күнү дагы
айрым инсандар момун мусулманчылыкты караңгылык деп түшүнгөндөр бар. Бүгүнгү күнү дагы намазга жыгылып Кудай дегендерди исламист, артка кайтуучулук же болбосо дүйнөдөгү өнүкпөй калган айрым ислам мусулман өлкөлөрүндөгү болуп аткан тескери окуяларды, согуштардыга салыштырып, биз мына ушундай артта калып калабызбы? Ушундай инсандардын колунда калып калабызбы деп текеберленген инсандар бүгүнгү күнү да бар. Бүгүнгү күнү дагы өзүн Кудай алдында эсепке барбайм дегендей, өмүр бою бул дүйнөдө жашайм дегендей, өмүр бою мен бийликте болом, өмүр бою мен байлыктын үстүндө болом, өмүр бою мен мансапта болом деген инсан бүгүнгү күнү да бар да. Ошондуктан Курандын аяты керемет. Куран 7-чи кылымга кандай маанилүү сөздөрдү айтып аткан болсо, бүгүнгү күнү дагы Куран бүгүнгү инсанга да кайрылып атат да. Силер эч качан адашпагыла, ошол Аллага кулдук кылуу бул өзүңөрдү таанып билүү. Аллага ибадат кылуу бул каяктан келгениңерди билүү. Инсан алгачкы жаратылышында эмнеле? Бир тамчы кандан жаралды. Башка жандыктардын ичинде эң эле алсызы инсан. Инсандын торолушу өтө көп убакытты алат. Инсан биринчиден башка жандыктарга караганда төрөлгөндө өтө назик, камкордукка муктаж болот. Айтайлы 2 жыл энесинин сүтүн эмип чоңоюш керек. Андан кийин акыл эси киргенге чейин өтө камкордук карап, жанында жандап, анан өстүрүш керек инсанды. Балагатка жеткенге чейин инсан өтө назик бир коргоого муктаж абалда болот. Бирок качан балагатка жетип, акыл эси толуп, кандайдыр бир дүйнөлүк жетишкендиктерге жеткенден кийин инсан кечегисин унутуп коет экен. Инсан кечеги эмненен жаралгандыгын, алсыздыгын инсан унутуп коет, инсан менменсинип кетет экен. Ошондуктан Алла Таала текеберчиликти өзүн өзгөлөрдөн жогору койгон шайтан мүнөз жолду Алла Таала кескин сынгалат экен. Бул жолуңардан кайткыла деп атат. Бул жолуңардан кайткыла, Кудайга тобого кайткыла, эртеңерди унутпагыла. Бул дүйнөдө канчалык жашасаңар жашагыла, бул дүйнө убактылуу. Акыретке баргандан кийин 1 күн калдыкпы, 2 күн калдыкпы, 2 саат калдыкпы деп аттин кылып каласыңар, бирок кайра дүйнөгө келип, Аллага кулчулук кылып, иман жолундагы жакшы иштерди кылууга мүмкүнчүлүк табылбай калат. Ошондуктан инсандарга эскертип атат, келгиле акыйкат менен жашагыла деп атат. Эми аяттын уламында Алла Таала айтты: "Ала иннахум хумус суфаха валакин ла я'ламун" дейт. Карагыла дейт. Көңүл бургула. Мына ошол ушинтип өзүн тааныбагандар, ушинтип жаратканга моюн сунбагандар, момунга каршы чыккандар, акыйкатты тепсегендер, булар дал эле акылсыздардын өзү деп атат Алла Таала. Эми алардын дагы бир сыпаты: "Ва иза лaqu allazina amanu qalu amanna wa iza khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum fid-din innama nahnu mustahzi'un bihim bi izharil iman." Мына ушундай эки жүздүү инсандар качан момун силер менен биз дейт. Биз силер менен биз дейт. Ал эми өздөрүнүн досторуна, өздөрүнүн башчылары менен жолукканда, алар менен жалгыз калганда, биз силер менен биз чындыгында дейт. Биз аларды шылдыңдап атабыз дейт. Аларды алдап атабыз дейт. Алардын башын айлантып атабыз дейт. Чындыгында биз силер менен биз деп өзүнүн досторун, өздөрүн башчыларын ошентип аларга маалымат берип атат. Алла Таала бул алардын бул кылыгын билип тургандыгын аятта эскертип атат да. Айтайлы, бүгүнгү күнү дагы бул аятты биз түшүнө турган болсок, Алла Таала бул жерде эки жүздүүлүктөн сөз кылып атат. Имандуу менен дос болсоң, мусулман менен дос болсоң, түбөлүктүү дос болгон.
аны менен жасалма дос болуп, ал эми чыныгы дилиң, чыныгы көкүрөгүң шайтан жолунда жүргөндөр менен болуп аткан болсо, ал эки жүздүүлүгүңдү токтоткун деп атат да Алла Таала. Токтоткун деп атат. Ошондуктан, урматтуу агайын туугандар, шайтандар деп атат. Инсандардын ичинде дагы шайтан жолуна түшүп кеткендерди шайтандар деп сыпатталып атат. Ошондой эле чыныгы шайтандардын башчысы болгон иблисти дагы шайтан дейбиз да. Жана жиндерден да моюн сунбагандар бар, алар да шайтан деп Алла Таала сыпаттайт деп айтсак болот экен. Эми Алла Таалаларды айтып атат. Аллаху ястахзиу бихим, южазихим би истихзаихим. Чындыгында аларды Алла Таала шылдыңдайт дейт. Аларды Аллах маскара кылат дейт. Алар билишпей атабы дейт, өздөрүн өздөрү маскара кылып аткандыгын дейт. Алар башкан эмес, өздөрү шылдыңга калып атат деп атабыз. Ва ямуддухум юмхилухум фи тугьянихим. Аларга болгон ушул адашуусунда убакыт гана берип коет экен да. Алла Таала белгилүү бир убакыт берип коет. Ошол фи тугьянихим я'махун ятараддадуна тахиран дейт. Ал адашууларын, эч кандай максатсыз жүрүүлөрүн Алла Таала убакытка гана салып койгон, күн келет булардын жазасын алар өздөрү көрөт экен. Урматтуу мекендештер, суроо кабыл алайлы, андан кийин дагы суроо арасында сабагыбызды улантмакчыбыз. Байланыш бар экен, угайлы. Assalamu alaikum. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла, мен сіздің баяныңыздан сыртқары сұра берейін дедім эле. Ооба. Мынау эле мұсылмандарға көмкөрөсүнөн жатса болбойт деп коет. Ошол көмкөрөсүнөн жатса эмне болот? Сизден жооп алайын дедим эле. Үнүңүз жакшы угулбай калып атат да, тагыраак айтасызбы да кайталап? Адамды көмкөрөсүнөн жатса болбойт деп коет. Ошол көмкөрөсүнөн жатса эмне болот? Ошону сизден билип алайын дедим эле. Көкүрөгү менен жатсабы? Көмкөрөсүнөн жатса. Төшө менен. Рахмат. Рахмат, урматтуу бир тууганым. Эми албетте ошол дин бул адеп үйрөткөн жол, шарият ушундай жол, ар бир майда нерсеге дагы жеп ичкенден баштап, кол жуугандан баштап, үйгө киргенден баштап, жана эс алып жаткандан баштап бир адеп эреже үйрөткөн жолду бир дин жолу деп айтабыз. Демек жатканда дагы албетте пайгамбарыбыздын сүннөтү, пайгамбарыбыздын бизге пайгамбарыбызды тааныган жол жатканда көбүнесе ушул оң жак менен, оң каптал менен жаткан жакшы деп айтылат да. Андан кийин ыңгайлуулугун караш керек да. Себеби көкүрөк менен жаткандан ал сизге да ыңгайлуулугу болбой калышы ортодо да. Ошондуктан сиз өзүңүзгө ыңгайлуулукту тандашыңыз керек. Ал эми көкүрөк менен жатып калса, ал бир чоң күнөө болот деген нерсе жок. Күнөө болсун нерсе жок. Болгону кеч жатканда дагы жакшынакай дуа тилектери менен жатыш керек. Мындай адеп жактарын эске алып жатууну үйрөнүш керек. Балдарга да ошону үйрөтүш керек деп айтсак болот. Рахмат сурооңузга. Улантабыз сиздерден келген суроолорго дароо жооп берүү менен бирге, урматтуу агайын туугандар. Угатабыз, айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Мен сондай өлген адамдарға мүрзесінде жаңағындай решеткаға қойса, бір қойсысындай тосма. Шыл мүрзет деген. Жаққанына қалдырмын керек. Шоны айтып қойсатта, тосы болойды деп қойды. Шыл қандай жауап берді? Тосы болой, бір адамын де. Өлген адам кеміне қойса дейсіз? Өлген адам мүрзесін алдырындай тос қойса, жөңісін біреулер баспасын мазабыты баспасындар. Ошаны болса болбойт деп қойды. Таштас болса болбойт деп қойды. Ястасын жазыста да болбойт деп қойды. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Инсандын ошо тирүүлүгү кандай урматтуу болсо, анын кабыры дагы урматтуу болуш керек да. Кабыр жайлар дагы ошол корголгон,
тепсенде калбаган мазар жайлардагы ошол биз аздектеген жай катары каралып туруш керек да. Ошондуктан бүгүнкү күнү мал тепсеп кетпесин, жаш балдар бир оюн зоокко айланткан жолго айланып кетпесин, билип билбей тепсенде маркумдар калып калбасын деген мааниде жалпы мазар жайлардын айланасын тосуп коюшат. Бул жакшы нерсе. Бул жакшы нерсе. Анан мазар жайларга дарак тиккен, ал жерде эгер бүт ошол чөптөрү өсүп, кандайдыр бир мусорго айланып кеткен болсо, тазалап койгон дагы жакшы нерсе, гүл эгип койгон жакшы нерсе деп айтабыз. Эми ар бир маркум көмүлгөндө төбөн өркөчүдөй кылып көтөрүп, белгилүү кылып коюп коебуз, ошентип кылабыз. Эми ошондо атайын решетка кылып коюш зарыл эмес да ал жерге. Себеби жалпы мазар белгилүү болуп атпайбы? Решетка кылып, бир заңгыраган күмбөз кылып, кээ бирлер аша чаап, ошол бир жолу эстеликтеринге чейин коюп коет да. Мына ушулар шариятта буйрулган эмес. Болгону кичинекей бир белги коюп койсо жетиштүү деп айтылат китептерибизде, белги катары. Ошол ким экендигин билиш үчүн белги катары бир белги коюп койсо, аты жөнүн да ганага жазып белги коюп койсо гана бул уруксат катары каралат алымдардын көз карашында. Ал эми заңгыратып тосуп андайлардын зарылчылыгы жок да. Биз маркумду тирүүсүндө көбүрөөк азектеп сыйлашыбыз керек. Ошо тирүүсүндө биз алардын аманат экендигин билишибиз керек. Ата-энебиздин, бир туугандарыбыздын, жора жолдошторубуздун, туугандарыбызды тирүүсүндө көп сыйлап калышыбыз керек да. Кээде тирүүсүндө эч кандай кадырлабайт, ата-эне кадыры жок болот, тирүүсүндө кабарын албайт, тууган уруктун ал акыбалыга күйбөйт. Качан ажал келгенден кийин нөшөрлөп, ыйлап аза күтөт албетте. Бирок албетте ал артынан канча эстеликтерди коюңуз, канча бийик решеткаларды коюңуз, ага эми пайдасы тийбейт да. Пайгамбарыбыз айтат, ошондуктан өлгөн маркумга жете турган сооптор бар. Алар артынан жакшынакай дуа кылып туруш керек. Маркумдун артынан жакшынакай дуа кылып, Куран окуп, мына ошонун соон багыштап туруш керек. Андан кийин анын жакшы кере сөздөрү калган болсо, аны бир аткарып, улантып, ошо анын бир илими калган болсо, аны улантып, ошону жандуу кармап, китептерин жандуу кармап, мына ушул нерселер менен маркумга соопторду багыштап туруш керек да. Бизге байланыш бар экен, суроо кабыл алайлы, андан кийин улантабыз. Алло. Угуп атабыз, сиз да айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Алла сені разы болсын, тақсыр. Амин. Менің бір-екі сұрағым бар да сізге. Бірінші сұрағым, мынау кейбір жылдарда мүмкіншілік болбой намазға қаза оқып алады да, ошол үчүн қаза намаздар боюнча толығырақ айтып берсеңиз, кейбір айтат, 3-4 рекеттерде зам сүрө кошулат дейт, кейбирлер кошулбайт дейт, фарз намаздарда. Жалпы каза намаздар боюнча түшүнүп берсеңиз. Экинчиси, биз балдар менен мынау футбол ойнойбуз дайыма. Андан футболдон чыккандан кийин ошол өзүнүн футболдун салонун душунда жуунабыз. Ошол душта гусул алып же дары тарта болобу, же болбойбу? Рахмат. Рахмат сурооңузга. Албетте намаздар өз убагында окулбай калса, казага калып калат. Казага калып калган намаздардын фарздары гана окулат. Ошол убактысында кандай окулса, каза катары окулганда дагы ошентип окулат. Мисалы айтайлы, пейшин намазынын казасы окула турганда болгондо 4 ракат фарз окулат. Кадимкидей эле 2 рекети зам сүрө менен окулат. Фатиха сүрөнү окуш важип. Фатиха сүрөсүнөн кийин
сөзсүз кыраат кылыш керек. Эң аз 3 аят же кыска бир сүрө окуйсуз. Экинчи ракатта дагы Фатиха менен зам сүрө окуйсуз. Экинчи ракаттан кийин отуруш важип, ал жерде ат-тахиятты окуйсуз, ат-тахиятты окуш важип. Үчүнчү ракатка турганда, ошо фарздын казасын окулганда кадимкидей эле Фатиханы окуп коесуз. Фатиханан кийин рукууга, саждага кете бересиз да. Үчүнчү ракатка барганда, үчтү бүткөндөн кийин да төрттө дагы Фатиханы окуйсуз дагы рукуу, саждага бара бересиз. Аср намазы деле ошондой, кудум ошо пейшин намаздай аср деп ниет кыласыз. Шам намазы 3 ракат фарз окулат каза катары, анда 2 ракатын кадимкидей Фатиха, зам сүрө менен окуйсуз. 2 ракаттан кийин отурасыз, ат-тахиятты окуйсуз, 3-чү ракатка турасыз. 3-чү ракатка турганда Фатиханы гана окуп, кайра рукуу, саждага бара бересиз. Куфтан намазы да казага калганда 4 ракат фарзы, ошо пейшин асырдай эле ракаттарын 4 ракат кылып окуйсуз. Витир важиптин казасы бар, анан кийин важип болуп эсептелет, анан казасын окуш. Витир важип 3 ракат, кадимкидей 2 ракатты Фатиха, зам сүрө менен окуйсуз. Андан кийин үчүнчүсүдө Фатиханы окуйсуз, бир сүрө окуп, анан витир дуасын окуйсуз, ошентип рукуу, саждага бара бересиз. Казалардын убактысы дагы ошо күн чыгып атканда, күн төбөгө тийген чак түштө, күн батып атканда окубайсыз. Калган учурларда албетте казаларды окуй бересиз. Кадимкидей даратты алып, каза деп ниет кылып, кайсы каза экендигин максат кылып, ниет кылып окуйсуз. Ал эми экинчи сурооңузга келгенде, душка түшкөндө, баняга түшкөндө, ошол оозга суу алып, мурунга суу алып, бар жоңузга суу жеткизип, жалпы жуунганыңызда ошо дараттын ордуна өтө берет. Дараттын ордуна өтө берет. Андан сырткары ниет кылып, кодумкудей чыгып атканда, ошо душтан чыгып атканда, банядан чыгып атканда ошол дарат алып койсоңуз деле жакшы болот. Бирок жалпы ошол ооз мурунга суу алып, гусул катары жалпы жуунуп, бутту дагы жууп, ошол жуунганыңыз албетте дараттын ордуна да өтө берет. Ошондой эле мисалы айтайлы, көлгө түштүңүз, дарыяга түштүңүз, ошондо деле ооз мурунга суу алып, жалпы сууну бүт денеңизге жеткирген болсоңуз, ошол дагы дараттын ордуна өтө берет деп айтмакчыбыз. Рахмат сурооңузга. Сабагыбызды уланта берели, урматтуу агайын туугандар. Байланыш бар, кабыл алайлы. Угатабыз. Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Бир сүрөм бар эле сизде. Ооба, айта бериңиз. Канижем баласы Мухаммад Расул деп койгон да. Ошо баласын сөөгө буруп коет. Ошонун атын алмаштырыш керекпи, же эмне кылыш керек, ушуну сурайын дегеним. Эмне үчүн алмаштырасыздар? Сөөгө буруп коет да, баласы шок да. Ошон урса жаман болобу дейм да. Мухаммад Расул деп койгон. Рахмат сурооңузга. Биз Абдурасул, Мухаммад Расул деп коюлган аттар жакшы албетте. Пайгамбарды атын коюу, башка пайгамбарлардын аттарын коюу дагы жакшы, сахабалардын аттары коюлат. Бирок албетте ал урушуп койсо, кече катуу тийип, неме кылып койсо, бул пайгамбарга тиет деген маани жок ал жерде. Ал ошо баланын өзүнө эле гана тие турган сөз, бир аз катуу сөгүп койсо, баланын өзүнө гана тие турган сөз деп билиш керек. Эл ичинде ушундай түшүнүк жашайт, ошол аттарды койсо оор болот экен, ал атты көтөрө албайт деп. Жок, андай бир айтылган шариатта андай маселе жок. Ал кандай ат койгондо дагы атынын мааниси жакшы болуш керек. Пайгамбарларды аттарынан болушу мүмкүн. Бул кандай болсо дагы ошо баланын өзүнө таандык ат. Аны өзгөртүүнүн кажети жок да. Өзгөртүүнүн кажети жок. Экинчиден, качан өзгөртүлүшү керек? Мааниси жакшы эмес болуп калса. Мааниси жакшы сүйүнө турган укулуктуу маани болбосо, албетте ошондо өзгөртүш керек. Туруп Мухаммад Расул деген жакшы маани, Абдурасул деген ысымдар жакшы, Абдуллах деген ысымдар жакшы. Буларды өзгөртүштүн кажети жок. Мындай ысымдын оор болуп калышы же жеңил болуп калышы деген түшүнүк жок болуп эсептелет. Рахмат. Кийинки байланышты кабыл алайлы. Угатабыз сизди? Угатабыз, айта бериңиз.
Assalamu alaikum. Wa alaikumussalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bir Kur'an paralelde de namazda öz vaktinde okuyan adamlara ne dersek mesela azan ayeti çocuğu okuyanlar geçin. Azan aytıp ne deysiz? Öz vaktinde okuyanlar da bir misal bir yarım saat, bir saat keyin okuyanlar da. Ova. Ne olat deysiz bu şunda? Ne dersek? Ha, rahmet. Oşa ne olur? Namazdın uakıtları belgili, hurmatlı bir tuğanım. Oşol namazdın uakıtları bolgonu namazdın algaçkı uaktısında oku fazilettүү деген rivayattар var da Peygamberimizden. Oşonduktan misal aytaylı ayrım uakıtlar var. Oşol uakıtta okugan fazilettүү, soğuğu köp bolot. Ал эми убакыт чыгып кетелек болсо, башка кечиктирип окуган деле ошол убакытта окуган болуп эсептелет. Мисал катары айтайлы, баамдат намазын окуу бир аз таң чыгаарга, таң сүрүлөргө жакындатып, жер бети агарганга жакындап калганда окуш өтө фазилеттүү. Пейшин намазын окуганда кыш күндөрү өзүнүн убактысы киргенде гана окуп коюу ошо фазилеттүү болуп эсептелет. Ал эми ысык күндөрдө, жай күндөрү пейшин намазында бир аз күндү асырга өткөрөрдө мындай кечиктирип бир аз өткөрүп окуу фазилеттүү болуп эсептелет. Шам намазында окуганда алгачкы убакыт киргенде тез окуй коюш мустахаб, сооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан бул ошол убактарда убагында окуганын фазилеттүүлүктөрү бар, сооптору бар албетте. Андан кийин эгер убакыт чыгып кетелек болсо, окуп ала бересиз. Сөзсүз убагында окубай калса бир күнөөгө батат деген маселе жок. Убакыт гана чыгып кетпеш керек да. Себеби намаздын сырткы фарздарында ошол убакыттын кирүүсү фарзда. Убакыт чыгып кетелек болгон болсо, ошол убакыт чыгып кеткенге чейин окуп алса боло берет. Ар бир намаздын белгилүү 1 саат, 2 сааттыга жакын убакыттары бар да. Айтайлы, шам намазы кирди, куфтан намазы убагы киргенге чейин аны окуса болот деген сөз. Алгачкы убагында окуш сооптуу, бирок кечиктирип калсаңыз кандайдыр бир себептер менен куфтан намазы кирелек болсо окуп аласыз. Пейшин намазынын убактысы кирди. Ал убактысында окуп койгон жакшы, сооптуу. Бирок сиз асыр намазы киргенге чейин кечигип калдыңыз, ошон үчүн убакыт чыгып кетелек болсо окуп ала бересиз. Алла Таала мындай шариаттагы жеңилдиктер бар да, мунун бир күнөөсү бар деп айта албайбыз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Угуп атабыз сизден. Алло. Айта бериңиз, угуп атабыз. Салам алейкум. Ва алейкумуссалам. Менин суроом бар да. Менин атам осуят кылып жатат да. Мен өткөндө бодомал соёсуңар деп. Мен элдикин жегенмин деп жатат да. Ушуга жооп берип койсоңуз. Рахмат, сурооңузга рахмат. Урматтуу эжеке, эми биздин элибизде ушундай түшүнүк бар да, сөзсүз бул дүйнөдөн акыркы сапар тарткандын артынан бодо мал союш керек, элге аш бериш керек, эт тартыш керек деген түшүнүк бар да. Бул шарият негизге салганда туура эмес. Бул шарты болгондордун гана садака жария, ихсан, икрам гана кылыш керек да. Бул кээ бир салтташып калган, адатка айланып калган маселелерди биз шариятка карап тууралашыбыз керек да. Эгерде шариятка, динге туура келбесе, аны ташташ керек да. Себеби эмне үчүн? Себеби шариятты, Куранды ким айтты бизге? Алла Таала айтып атат. Пайгамбарыбыздын сүннөтү бар. Мына ушул шариаттын эрежелери турса, Алланын буйруктары турса, биз кээде өзүбүздүн ичибизде адатка айлантып, түшүнүк жоромолдорубузду эч өзгөрбөй турган, керек болсо намыска айлантып алсак, бул Кудай алдында күнөөкөрчүлүк болуп калат да. Мына ошолордун катарында атаң жеп жүргөн, сен да сойгун атаң үчүн, апаң жеп жүргөн, сен да апаң үчүн бодомал сойгун, жылкы сойгун деген өтө туура эмес түшүнүктөр да. Биринчиден бул андай зарылдык жок. Шариаттын негизинде жашашыбыз керек. Кудай Тааланын
ошо айтканы менен түздөнүшүбүз керек. Пайгамбардын саллаллаху алейхи ва саллям айтканы менен түздөнүшүбүз керек. Сойбой калса күнөөкөр деген маселе жок да. Атаңыз тирүүлүгүндө айтып атса, албетте аны капа кылбаш керек. Буюрса жакшы артыңыздан ушул элге дагы бир жакшылык ихсан кылып, элге бир чай берип, ушул артыңыздан дуа алып соны сизге багыштап, көп Куран окуп артыңыздан багыштап турабыз деп көңүлүн аласыз. Ал эми ал ошентип мен да жеп жүргөмүн, элге да жедиришиңер керек дегенин негизинде ушинтип талап койгонун өзү жаңылыш болуп калат да. Артымдан Куран окуп тургула деген жакшы кайра. Ата-энелер балдарга ошентип насаат айтып турганы жакшы. Мен артымдан Куран окуп дуа кылып тургула, жакшы осуят керездеримди аткарып тургула, жакшы Кудай Таала жолуга сооп иштерди жасап тургула дешибиз керек да. Кээ бир жерде бизде ысырапчылык ушунан келип чыгып атат. Атасы өлүп калды, Алла Таала ушуну ажал ар кимдин башыга келет, жакыны каза болуп калды, ажал ар кимдин башында бар нерсе. Бирок ошол аза күткөндүн ордуна үй бүлөгө пайгамбарыбыздын шариятыга тууралай турган болсо кандай кылышыбыз керек? Ошол үйдөн чыгым чыкпай, колу кошуналар кайра жардам бериш керек да ал үйгө. Ал үй кээ бир үйлөрдө баркын сойгонго шарты бар. Кээде шарты жок. Акча жок, бирок ага карабай карызга акча алып, кээде кредитке болсо дагы акча алып, анан ошол элге союшум керек, жылкы союшум керек, бодомал союшум керек, канчалаган кой союлуп, андан кийин атасынын азасын күткөндүн ордуна карызга батып, биринчиден үйдөн чыгым өлүгөн адам болуп атат, экинчиден карызга батып атат. Бул инсандар муну туура түшүнүп, ынсаптуу мамиле кылып өтүшүбүз керек. Сойгонду бири-бирибизге милдеттендирбешибиз керек. Садака жария деп коет буларды. 3 күн аза күтүү бар шариятта, андан кийинки убакыттарда 40-50-лүгү, 52-лиги, 5-лиги дебей шарт болгон күндө бир жакшы союп, бата алып, артынан Куран окуп, соон багыштап койсок, ана болот деп айтмакчыбыз. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алло. Сизди кутабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатуху. Meni bir savolim bor edi. Aytaveriңiz. Namoz o'qiyotganda bitta qo'shni birarda chaqirib qoladi. Aslida ha deb javob berish kerakmi? Namoz to'xtatib, yo namozni o'qib bo'lib, javob berish kerakmi? Rahmat so'rovingizga. Эгерде намаз окуп атканыңызда кандайдыр бир намазды экендигиңизди билбегендиктен сизге чакырып үн катып атса, Аллаху акбар деп үн чыгарып койсо болот. Үн чыгарып койсо болот, себеби намазды экендигиңизди билиш үчүн. Андан сырткары кандай убактарда бул кошуна чакырып, бирөө чакырып калса намаз бузганга болбойт. Намазды толук окуй бериш керек. Бүткөндөн кийин намазды элем деп кечирим сурап, эскертип коюш керек. Себеби адамдык мамиле өтө маанилүү. Дин бул мамилелерди жакшыртуу болуп эсептелет. Намазда болчумун деп эскертип коесуз. Эң эле сиз үнүңүз угула турган болсо, кичине үн катып коесуз. Эркектер Аллаху акбар деп коет, ошо намазды экендигин билдирип коюш үчүн. Анан намаз кайсы убакта толук бузулушу мүмкүн намазда. Ал эгерде бир өтө оор бир кокустук болуп калган болсо, ага жардам бериш керек. Анын бир өмүрү коркунучта туулуп калган окуя пайда болуп калган болсо, же үйдө кандайдыр бир өрт чыгып кетип атат. Мына ушул учурларда гана намазды, анда дагы ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух деп, ассаламу алейкум деп, анан рахматуллах деп, анан кийин намазга оң жак сол жакка салам берип намаздан чыгып кетесиз. Кайра ошол окуя жайгашып, жакшылык бүткөндөн кийин кайра намазыңызды толуктап окуйсуз деп айтмакчыбыз. Рахмат сурооңузга. Уланта беребиз, урматтуу агайын туугандар. Дагы суроо бар экен, кабыл алайлы. Угатабыз. Алло. Сизди угатабыз, айта бериңиз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам.
Men sizga savolim shunday ediki, hojaga, men Qur'onni to'liq o'qishni bilmayman. Harflab o'qiyman, lekin qiroat bilan o'qiy olmayman. Shu boshlagandan beri boshdan Baqaradan boshlab oxiriga yetkizdim, xatm duosini o'qidim. Shuni bag'ishlab o'qisam bo'ladimi? Ota-onamga bag'ishlasam. Albatta bo'ladi. Siz küçüğünüzün yetişince tak tuğra okuy albasanız dele, hatalar bolsa dele siz hareket kılıp atasız. Allah Teala bir ayet-i karimede şunu buyurgan, Estağudu billah, la yukellifullahu nafsan illa vus'aha. İnsanga Allah Teala şu küçü jetpegeninden aşıkça cük deydi. Küçü jetkençelik deydi. Siz küçüğünüz jetkençelik hareket kılasız. Albatta ilim aluu, үйрөнүү бешиктен мазарга чейин уланыш керек. Мынтип мен так окуй албайм, катам көп деп эмес, улам түздөнүп, туурлаганга аракет кылыш керек. Ал эми өзүңүздүн ал абалыңызга жараша Бакара сүрөсүн окуп, толук окуп, арабчасын окуй алсаңыз, арабчасынан аракет кылып, кыраат менен болбосо деле аракет кылып, туурлап окуй бересиз. Себеби сиздин ниетиңиз жакшы. Katalarda Kuday Talam keçiret. Eğer Arapçasını okuy albaganlar üçün de en bol bodu degende Kur'an'ın kotormosun okup manileri menen, düşündürmeleri menen bolan kotormaları var. Kırgız dilinde, Özbek dilinde, Orus dilinde degende kotormalar var. Oşulardı da okup Allah'dan jakşı dua kılıp, uşul jakşılık okuganların soğun marhumlarga bağışlap dursa jakşı oladı. Allah kabul kılsın. Keyinki soruğun kabul alayla. Ayta veriniz Suvatağız. Assalamu alaikum. Wa aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Assalamu alaikum Niyazacığım. Ben sizden bir soru sorayım dedim öyle. Ben bir moldadan sorasam nafil namaz yönünde. Nafil namazı kaç vakta okuş gerek? Dep sorasam al kişi bana mınday dedi. Bağımdattın aldığında 2 rekat. Peşimdin altında 4 rekat, altından 2 rekat. Asırda okuvaysız, Şam'dın altından 2 rekat, Kustan'ın altından 2 rekat dep düşündürdü. Şu turavıca turames vardı. Rahmat. Hurmatlı ejeke, namazlardın 5 vakit namazda farz namazlar var. Mına oşu farz namazlardın candatıp farz namazlardan keyin okuy turgan je aldın okuy turgan bekem muakkat sünnet namazlar var da. Bulardı sözsüz farz menen birge okuş gerek. Vakit öte tangkıs bolup kalganda gana jetpey kalganda okulbay kalışı mümkün. Andan sırtkarı söz okuş gerek. Aytaylı bağımdat namazının farzından aldın 2 rekat sünnet var. Muakkat sünnet, öte bekem sünnet. Peygamberimiz bul bağımdatın 2 rekat farzından aldın 2 rekat sünneti eş taştagan emes de. Alemi bağımdat namazının aldığından 2 rekat sünnetli gana okuş gerek. Kalgan uçurda kalgan namazda okulbaydı da zarlı emez. Dua kılıp, zikir kılıp gana oturulat. 2 rekat sünnet gana farzdan aldın, bağımdatın 2 rekat sünneti dep gana okulat da. İkinciden, peşin namazının farzı var, farzdan aldın 4 rekat sünnet okulat, farzdan keyin 2 rekat sünnet okulat. Bular da oşo farzga jandaştırılıp okuturgan, söz okulaturgan sünnetler bolu eseptilet. Andan keyin asir namazından aldın 4 rekat sünnet okulsa bul uşul nafil mustahap namazlar. Nafil namazlar okusa da soğuptu. Şam namazından 3 rekatından keyin de 2 rekat sünnet oşo farzdı menen birge okula turgan sünnet bolu eseptilet. Kuftan namazının sünneti da oşondoy bolu eseptilet 2 rekat sünneti. Andan keyinki nafil namazlar. Bul en azı 2 rekat, 4 rekat, 6, 8 rekatga çeyin okulaveret. Bulardı siz күн чыгып аткан, күн чак түштө болгон мезгилде же күн батып атканда гана окубайсыз калган учурларда нафил намазды окусаңыз болот. Ал эми асир менен шамдын арасында нафил окулбайт. Каза намаздар гана окулат. Ошондуктан
ушинтип түшүнүшүбүз керек да. Рахмат. Кийинки суроону кабыл алайлы. Алла саламатсызбы? Сизди угуп атабыз. Ооба. Балам жок эле да, ошону бала багбастан болобу же күнөө болобу? Анан бир сөзүм бар дагы. Кайныкем өтүп кеткен десеңиз, анан аялдын боюнда бар эле. Анан күйөөсү өтүп кеткенден кийин аял төрөдү. Атасынын атын койду, болобу же болбойбу? Ачым алдым деп койду да атасынын атын. Рахмат. Сурооңузга рахмат. Бала асырап багып алган албетте жакшы нерсе. Жакшы нерсе, айрыкча жетим балдарды багып алган андан да сооптуу болуп эсептелет. Көбүнесе ар бир бала ошо ата-энеси менен чоңоюш керек. Кээ бир учурларда бала кароосуз калып калат. Мына ушундай балдар төрөлгөндөн кийин эле тапшырылып ташталып калган балдарды багып алган өтө жакшы сооптуу нерсе. Экинчиден, экинчи сурооңузга, атасы каза болуп калгандан кийин албетте атасын эстеп жүрүш үчүн атасын аты менен айтып атын койсо тыюу салынбайт. Бирок ага бир кичине лакапты кошуп, атасын сөзмө-сөз өзүнүн атыны эмес, ага бир кошулма паланчынын уулу деп же атасыга жандаштырылып, атыга бир жандаштырып бир нерсе кошуп, бизде Бек деген бар, Али деген бар дегендей бир жандаштырылып койгон жакшы да. Ал эми койсо тыюу салынбайт деп айтмакчыбыз. Урматтуу агайын туугандар, ошол эле учурда ушуну айтайлы. Бала багып алууда кээ бир угуп жүрөбүз, кээ бир кылмышка бет алып калган учурларда болуп калат да. Баласы жоктор ошо калыс жолдор менен кароосуз ташталып калган, карабайм деп кеткен балдар багылып алыш керек да. Андан атайын бирөөнүн төрөттө балдары уурдалып калыптыр деген учурларды угуп калабыз. Баласын алмаштырып коюптур деген учурларды угуп калабыз. Мына ушулардан бардыгын Кудайдын алдында күнөө болуп эсептелет. Булардан сактаныш керек, буларга жол бербеш керек. Ал эми кароосуз асырап балдарды багып алган, ошондой балдар багып алган өтө сооптуу, жетимди баккан Аллага жаккан жол болуп эсептелет да. Урматтуу агайын туугандар, биз сөзүбүздү жыйынтыктайлы. Сиздерден келген суроолорго дагы жооп берүүгө аракеттендик. Буюрса, бүгүн ошол Бакара сүрөсүндөгү мунафыктардын, эки жүздүүлөрдүн, алардын кылык жоруктары туурасында дагы сөз кылдык. Алла Таала аларга болгону убакыт берип койгондугунан айтып атат. Убактылуу гана алардын мүмкүнчүлүгү бар дүйнөдө. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү алар туура иманга кайтууга пайдаланбастан инсандарды алдап атабыз. Момундар менен болгондо силер менен биз мусулманбыз деп, шайтандар менен бирге болгондо силер менен биз чыныгы, силер менен биз чыныгы, силердин досуңарбыз, биздин досубуз чыныгы силерсиңер деп, ошол өз ара ушинтип шылдыңга салып жүргөндөрү, буларды Алла Таала айтып атат, булар өздөрүн балта чаап атат дейт. Буларга убакыт өздөрүнүн зыянына иштеп атат дейт. Аятта айтып атат: Астагфиру билла, улаикаллазина иштарауд-далалата бил-худа фама рабихат тижаратухум ва ма кану мухтадин дейт. Булар мынтип алдамчылык соодаларында эч кандай пайда көрүшпөйт дейт. Алар эч кандай хидаятка, туура жолго дагы барышпайт дейт. Болгон өздөрүн гана алдашат дейт. Мына ушундай жолго түшүп калуудан сактанайлы. Ушундай жолго ыктап калгандарды даават кылып, түшүндүрүп кайтарайлы. Бири-бирибизге ушу күзгү болуп, бир сөз болсо дагы исламдын жакшылыктарын жеткирүүчүлөрдөн болойлу. Мына ошондо ар бир инсандын сообу көбөйөт, сооп куржунуна жакшылыктар жазылат. Алла Таалам ар бириңиздердин жакшылыктарыңыздарды көп кылсын. Журтубузда дайыма тынчтык болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.